Asker күчтөрүнүн рейтинги боюнча бүгүнкү күнү Тажикстан дүйнөдө 138 өлкөнүн ичинде 99-чу болуп турат. Кыргызстан 93-чү орунда турат. Биздин аскерибиз Тажикстандыкына караганда күчтүү, ар дайым күчтүү болуп келген. Эгер биз геосаясий, геостратегиялык ордубузду элесек, биздин күчүбүз Тажикстанга караганда кыйла үстөмдүк кылабыз. Анан эң негизгиси биздин солдаттардын тажрыйбасы, алардын духу биздин армияга чоң эле үстөмдүк берет. Албетте, арифметика менен санаган адамгерчиликке жатпастыр. Бирок аскер кызматкерлерин алганда биз тараптан бул кагылышууда 3 аскер курман болду. Тажик тараптан 9 аскер курман болду. Бизде курман болгондордун көбү бул граждандык адамдар. Ошо головнойдун алдында граждандык адамдарды миномет артиллерия менен атып 15-ке жакынын өлтүрүшкөн. Анан айылдарды талап тоноп мародерлук кылган убакта дагы жабыркаган адамдар болду. Биздин аскерлерге эгер приказ берилгенде, адекваттуу отпор бергиле приказ берилгенде, мен ойлойм, тажик армиясы мындан да көп жоготууларга учурамак. Эми бул башка кеп. Эмне үчүн приказ берилбеди? Эмне үчүн ушундай кырдаалда атайын инструкциялар, пландар түзүлүп берилбеди? Бул башка кеп. Анын сырын биз билбесек дагы биздин аскер жетекчилерибиз билиши мүмкүн. Муну бизге келечек көргөзөт.